Assalamu alaikum. Sizler менен кайрадан жүз көрүшүп отурганыма абдан кубанычтамын. Сиздерге кезектеги пайдалуу граноланын рецептин сунуштаймын. Бул гранола пайдалуу болуп калбастан, курсакты дагы ток кармайт. Арыктагысы келгендер үчүн дагы эң сонун азык. 72,5%ден жогору болгон таза сливочный майызды эритебиз. Анын үстүнө таза домашний балды колдонобуз. Анткени дарылык касиети жогору болушу керек. Экөөнү бирдей массага айланганга чейин аралаштырып, корица кошобуз. Корица кошпосоңуз дагы болот, бирок бул өзгөчө даам берет. Узак кайнатылууга арналган суубузду 2 бөлүп кошобуз. Бирдей массага айланганга чейин жакшылап аралаштырып алабыз. Бирдей бышылышуу үчүн духовка үстүнө тегиз кылып жайып чыгабыз. Кызып турган 180 градустагы духовкада 20 минутада бышып чыгат. Бирок ар бир 5 минут сайын алып, аралаштырып, кайрадан салып отурабыз. Бул жерде 3-чү жолку аралаштыруум. А бул жерде толуктай бышкан кези. Граноланын пайдалуулугун жогорулатуу үчүн өзүбүз түйгөн дан азыктарын колдонсок болот. Мен жаңгак, мисте, бадам дан азыктарын колдондум. Бычак менен майдалап туурап, кошуп аралаштырып алабыз. Дагы да даамдуураак болсун үчүн мен шоколад колдондум. А сиз эгерде арыктоо үчүн колдонуп жаткан болсоңуз, шоколадты колдонбоңуз. Жакшылап аралаштырып болгондон кийин толуктай муздатып, өзүңүз сүйгөн контейнерге салып койсоңуздар болот. Ушуну менен биздин гранола даяр болду. Айран же йогурт менен ичүүгө сунушталат. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Айрыкча ушул орозо айларында көп пайдасын тийгизет. Эртең менен саарлыкта ичип алсаңыздар, курсагыңыздарды ток кармап, жеңил жүрүүңүздөрдүн кепилдиги болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо, каналга лайк жана комментарий калтырыңыздар. Орозоңуздар кабыл болсун.